саламатсыздарбы урматтуу мекендештер, аты жөнүм Роза Омурова, KG недвижимость компаниясынын Новосибирск филиалында иш алып барам. Азыркы учурда Транскапитал банкта сделка өткөрүп жатабыз. Буюрса аягына келип калды. Сделкада өзүнчө кээде кыйынчылыктар болуп турат. Эми кардарыбыз жөнүндө айтып кетсек, улар эже баласы менен өздөрү жөнүндө информация айтып кетет. Азыркы учурда 2 бөлмөлүү өздөрүнө жаккан батирге ээ болуп отурушат. Ачкычын алганда дагы видеолор менен бөлүшөбүз. Эми кардарыбыз өз жөнүндө айтып, канча биз менен договор түзгөнүнө канча болду, канча күндө одобрение алышты, үй издегенде канча үй көрдү, ошолор жөнүндө сиздер менен толук бөлүшүп кетет. Өзүбүз жөнүндө айтып кетсек, Жалал Абад облусуна караштуу Таш көмүр шаарынан болобуз. Менин аты жөнүм Сопубек Улара, уулум Назарбеков Жалынбек. Новосибирге келгенибизге 13 жылдын жүзү болуп жатат. Ошондон бери квартирада көчмө-көчпүз, бала чака менен семейный. Өтө кыйналган күндөрүбүз болду. Өзүм бир максат койдум, үйлүү болушка. Бул компанияны YouTube'дан көрүп калдым, Самара Нарматованы. Офиси Новосибирде бар экен. Сүйүнүп кетип балдарым ала калып келе калдым. Официальный жумуш керек дегенинен жумушка орноштук балдар менен. 3 ай күттүк. Үй алабыз деп 3 ай толгондон келсек, чоң балам коркуп кетип, душмандык кылып отказ кылдырды. Анан Роза Омурова группага кошуп, ошол жакта мотивация алып, акыры үйдү алыш максатка жетейли дедик. Ушунчадан бери ойлоп жүргөн максатыма жетейли деп балам түрткү болду. Апа алың, мен жардам берем деди. Көздү жумуп анан кийин январдын 19-унда келдик. Келип иште кол бошобой Росбанктын немесине звоногуна жооп бере албай калдык. Ал жактан отказ келип, Транскапиталга жөнөтүштү. Транскапиталдан 16 апрелде одобрение келди 5 миллион. Безуханно иштегенибизге 2 жума болуп калгандыктан суббота күнү үй издедик. Роза бир күндө 7 үй көрсөтүп берди. 7 үйдүн 7-син жактырдык. Ошо азыр не дейт элем, эл журтума Россияда жүргөн мекендештерге айтат элем, үйлүү болуңуздар. Буга чейин ишенбей, биз дагы ар кимдин сөзүнө кирип, кайра ойлонуп, кайра жыйнаштырып аттык. Мына Кудай буйруп бүгүн сделкабыз өтүп, үйлүү болуп отурабыз. Көптөн көп кубанычым ошо. Балам үйлөсө, неберелерим жетелеп, ошо үйдө Кудай кааласа тойлорду өткөрөйлү. Биринчиден Аллахыма рахматымды айтам. KG недвижимостьтерге рахмат. Ушунча жүгүрүп, күндү күн дебей, түндү түн дебей SMS жазсам жооп берип, канча колдоо көрсөтүп, эже чыдап туруң деп, Кудай кааласа мына үйлүү болдук. Сиздерге да чоң рахмат. Ошол KG недвижимость компаниянын атынан сиздерди чын жүрөктөн куттуктайбыз. Ачкычында буюрса 2-3 күндө алып калабыз. Дагы видео менен бөлүшөбүз. Эгерде үй алам деп максат кылсаңыздар, биз менен келишим түзсөңүздөр, сөзсүз түрдө ишиңиздерди аягына чейин чыгарабыз. Ошондуктан одобрение күтүп жаткандар дагы сиздерге сабыр тилейм. Сабырдуулук болсо баарын жеңип, ушинтип өз үйүңүздөргө ээ болуп, кубанып жашап турган күндөр келет. Насип кылсын баарыңыздарга. Ошо баарыңыздарга үйлүү болуңуздар деп каалайм.
Жалпыңыздардын кутмандуу күнүңүздөр менен. KG недвижимость компаниясынын көрөрмандары жана катталуучулары, бүгүн бизде адаттагыдай сүйүнүчтүү кабар, кезектеги кардарыбыз ак өргөлүү болуп отурат. Саламатсызбы же? Саламатчылык. Сизди ак өргөлүү болушуңуз менен куттуктайбыз чын жүрөктөн, KG недвижимость компаниясынын атынан. Айтсаңыз, эми сиз алгач өзүңүздү тааныштырып, жана KG недвижимость компаниясы жөнүндө биринчи жолу кайсы жерден, качан маалымат алдыңыз? Саламатсыздарбы көрөрмандар? Ошондой эле KG недвижимосттун жамаатынан биринчиден Аллахыма ыраазычылык билдирип кетем. Силерди жолуктуруп YouTube'дан көрдүм. Ошол жакта Нарматованын сүйлөгөндөрүн уктум. Буга чейин үй алам деп аракет кылып, орус агентстволорго жолуктум, ишене албадым. Анан Самара Нарматованы көрүп, өзүбүздүн кыргызыбыз экен, эмне болсо дагы деп кайрылганын себеби баары өзүбүзгө жан тартат деген ой менен барганбыз. Барсак сага жолуктук. Аллахтын кудурети менен сен жолуктуң. Эмне дейм, эми ушу силерге чоң рахмат. Ошо кубанычыбыз чексиз, бала чака менен 3-4 күн болуп калды, жыргап жашап атабыз. Баары бир өзүң өлөң, өзүң жериң, өзүң үйүң дегендей, каяка барсаң дагы өзүң үйүң болгонуң жакшы. Прописка деген нерседен өтө кыйналганбыз. Балдардын жаш кезинен келип, квартирадан өтө аксаганбыз. Балдарың бейбаштык кылат, көп суу коротот, көп тамак кылат деген нерселерден өтө кайгы чеккенбиз. Кудайга шүгүр, Кудайыма үнүм жетип отуруп, үйлүү болуп отурам. Силерге чоң рахмат. Кыргыз элим айтып кетер элем. KG недвижимостька ишенип кайрылыңыздар. 3 ай болду, 3 айда безилдеп жүгүрдүк, күттүк, бирок акыртеги мына үйлүү болуп отурабыз. Буlarга эмне дейт элем, иштерине ийгилик. Ошо келечегибиз кең болсун, бала чакабыз менен амандыкта жүрө берели. Ошондо улар сиз качанда көрүштүңүз компания менен? Январдын 19-унда да көрүп түшкөнбүз. Одобрениени сиз ошондо канча күттүңүз? Ошол биз менен договор түзгөндө бизде кызмат акы башында берилет. Договор түзгөндөн кийин акчаны бердим деп кандай кыжалат болдуңузбу? Коркунуч сезим болдубу кандайдыр бир? Албетте. Барып договорду түзгөндөн кийин тынбастан YouTube'тарды көрдүм, маалыматтарды көп чогултайын, билейин деп. Анан узап бараткандан чындыгында өзүм коркуп да кеттим. Балдарым дагы апа кайра акчаңызды ала албай калбайсызбы? Даже өзүбүздүн кыргыздар, булар мошенниктерге неметип алсаң керек. Бар сура, эжем урушуп атат деп бар, апам урушуп атат деп бар. Эмнеге алар беймарал отурушат? Алданып каласыңар деген көп адамдар болду. Акыртеги мына 2-3 жолу өзүм чыдабастан жүгүрүп бардым. Эмнеге мындай болуп атат деп. Бирок акырында мына одобрение келди. Одобрение келип, үйлүү болуп отурабыз. Биз Кыргызстандын паспорту менен 2 банк менен иштешебиз. Биринчи банк бул Росбанк, эң ыңгайлуу жана шарттары дагы өтө жөнөкөй болгондуктан биринчи Росбанктан одобрение алганга аракет кылабыз. Эгерде Росбанк одобрение бербесе, Транскапитал деген экинчи банк бар, ошого заявка таштаганбыз. Тилекке каршы Росбанктан одобрение келген жок. Ал ар кандай болот. Эми насип ушул экен. Транскапитал банктан одобрение алганбыз 16 апрель күнү. Одобрение алгандан кийин эле улар сиз кызмат акыбызга уже сразу эле алып келдиңиз. Кээ бир кардарларыбыз ойлонот. Себеби биз башка орус агенттигине салыштырмалуу кызмат акыны бизде алдын ала төлөнөт. Ушул жерде дагы көп мындайча айтканда карама каршылыктар келип чыгат. Биз биринчи бизге үй алып бергиле, андан кийин кызмат акыңарды алгыла деген сыяктуу. Сиз кызмат акыны алып келип бердиңиз, ошондон кийин иш башталат деп бардыгы договор боюнча болду. Ошону төлөгөндөн кийин дагы сизде кандай коркунучтар болду?
өзү төлөгөнгө чейин эле, ошо 100 миңди алып барганга чейин эле мен уже ишенимди салып бүттүм, видеолорду көрдүм. Самара Нарматованын сүйлөгөн, так жооп берген видеолорун көрүп ишеничке кирип, анан барып акчаны берип келдим. Акчаны бергенден кийин наоборот кайра жүрөгүм сал неметип калды, токтоп калды. Эми биягы болот деген ишенимге келип, коркпостон эле алып барып бердим. Эң жакшы ошо үйдү тандаганда канча үй көрдүңүз? Үй тандаш оңой болдубу? Канча үй көрүп, ушул үйдү көргөндө үйдү кантип тандадыңыз? Бул үй сизге кандай эмнеси менен жакты? Ошо силер айтып кеткен үй тандаш оңой деп ойлогом. Одобрение келсе эле нары бери тандап эле ушу көчүп барып калабыз деп ойлогом. Чын-чынына келгенде үй тандоодо өтө көңүлүм чөктү. Ремонту жок үйлөр болду. Үйдүн нерселери менен алабыз деген ойдо болчук. Андайлары жок болду. Барган жерибиз эле плитамы алып кетем, холодильникти алып кетем дегендерди көрүп алып бир аз чөктүк. Кызым да капа болду: апа, ушундай эски үйлөр бекен, кантип кылабыз деген неме менен бир өчүп барып сага да катуураак тийип алдым. Кечиресиң, анда арзаныраагын эле карайлы, бизге ошо кирип эле жашай турган үй керек эле деп, кийин Кудай жалгап 6 үй көрүп келип, 7-син көргөндөн кийин кирсек, баардыгы калат экен. Үй метр квадраты менен кичинекай болгону менен уютный, жакшы үй экен. Кирери менен немеси жакты, таза, ачык, жарык үй экен. Кичинекей кызым келип, ошол эле биринчи жактырды. Ушуну алабыз деди. Особенно ошо балдардын кичинекей комнатасы жакты. Өтө уютный, жакшы үй экен. Азыр улар же ушу Новосибирск шаарынан 2 бөлмөлүү эң ыңгайлуу баада батир алды. Ушундай сонун үйгө туш келди. Бир күндө эле тандады. 7 үйдүн 7-син тандадык. Ошол урматтуу мекендештер, комментарийде куттуктап жакшы жылуу сөздөрүңүздү жазып койсоңуздар болот. Биз үчүн ар бир кардардын ишин бүтүрүү бул биздин максат. Жана бул үй алганда, ачыкча алганда бизге бул өтө сүйүнүч. Ошондуктан кайрылыңыздар. KG недвижимость агенттиги дайыма сиздердин кызматыңыздарда.